Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү сабагыбыз B2P обменник боюнча кантип комиссиясы жок рубль жана сомдорду Binance биржадан чыгарсак болот. Обменник аркылуу USDT'ни сатып алсак да болот, кайра USDT'ни сатсак да болот. Ошентип жарандар бири-бирине эң жөнөкөй комиссиясы жок жолу менен алмаштырып алышса болот. B2P платформада алмаштырууга доступ алыш үчүн сөзсүз түрдө верифицированный болуш керек. Бул электронный почта менен телефонуңар байлануу болуш керек. Терминал аркылуу же мобильный банкинг аркылуу акчаны которгонду билиш керек. Главный страницада B2P значогун табабыз. Мына бул жерде турат. Муну басабыз. Муну басып ачкандан кийин ичинде мына B2P обменник ачылат. Биз эгер сатып ала турган болсок, анда купить дегенди басабыз. USDT'ни тандашыбыз керек. Акчасын алмаштыра турган болсок, мына бул жерде азыр рубльди тандайбыз. Бул Россияда жүргөн мекендештерибиз рубль аркылуу алмашыш керек. Мына рубль деп коюп койдук. Биринчи баракчасында эмнелерди көрсөк болот? Мына бир сыра көргөзөйүн. Бул жерде тизмени көрсөк болот. Бул ар бир жарандын жарыясы, канчадан сатып атканы, канчаны сатып атканы. Бул жерде фильтр дегенди биринчи басып биз рейттеп алышыбыз керек. Мына сумма деген жерге минимально мына 500дөн өйдө жарыяларды көргөз деп жазып коелу бул жерге. Переводу по карте дегенди тандашыбыз керек. Анткени азыр көбүнчө банктарды санкция болуп калган үчүн тандай албайбыз. Ошон үчүн переводы по карте. Все жана да дегенди мына басабыз дагы. Бизге бир сыйра фильтрлеп берет. Бул жерден эмнени карашыбыз керек? Мына канчадан сатылып атканы баасы турат. Андан сырткары канча USDT'си бар экени. Мына ар бир сатуучунун канчадан USDT'си бар экени. Андан сырткары ар бир сатуучунун канча буга чейин соода кылганы, канча процентный сделкалары өтүп жатканын көрсөк болот. Бул жерден бирөөсүн тандайлы, мына купить кылып. Бул жерде үстүңкү жагында fiat деген туруш керек. Fiat дегени бул акчаны кабыл алып атабыз биз кайра. Мына мисалы 1500 рубль деп жазайын. 1500 15 долларга жеткирейин. Жок, 1500 рубльден эле кала берсин. 1500 деп жазып койдум. Купить 14.45 USDT келмей болду. Купить с нулевой комиссия дегенди басып ордерди толтурушубуз керек. Андан сырткары биз мына условия сделки дегенди сөзсүз түрдө жакшыраак окушубуз керек. Именно Россияда жүргөн жарандарга мына условия деген жерине мына у меня Сбер. Если оплачиваете с карты третьего лица, пришлите ФИО дейт. Мына ушул жерге условия деген жерине Сбер картаны жазып коюшат. Мына купить с нулевой комиссия дегенди басалы. Баскандан кийин экинчи баракчасы ачылат. Бул жерге чат деген бар. Чат дегенде ошол продавец сатуучуга бир сыра биз жазып коюшубуз керек. Мына мисалы мен эмне деп жазып коем бул жерге? Привет. Перевожу на Сбер 1500 рублей деп коеюн дагы. Так, бул жерде мына жазып койдук, Тиги сатуучу окуп бизге жооп бериш керек. Бул жерден кайра биз мына оплатить деген кнопканы басабыз. Оплатитти баскандан кийин ушундай чыгат. Мына үчүнчү барагыбыз ачылганда бул ичинен биз эмнени көрсөк болот? Мына жана өзү жазып койгондой мына Сберди жазып коюптур. Сбердин номерин жазып койгон экен, карта номерин. Биз мына могу кичинекей кнопканы басып копировать этип кылып алышыбыз керек. Копировать этип кылып алгандан кийин Сбер картаны ачабыз. Сбер картанын приложениясын ачабыз. Клиенту Сбербанка мына жана копировать этип алган номерди забивать этейин.
1500 рубль которуп атабыз. Перевести котордук. Кээ бир кезде бул чек керек болуп калышы мүмкүн, но азыр биздики жакшынакай эле өтүш керек. Мына. Так. Оплачено далее деген уже кнопканы басабыз биз. Баскандан кийин тиги сатуучу подтверждение берет. Подтверждение бергенден кийин анан бизге акча келиш керек. Бул жерде убакыт жазылуу, операция ушул убакытта биз жетишип жаап алышыбыз керек. Мына оплачено далее дегенди басайын. Оплачено далеени бастык. Болду, күтүп турабыз. Тиги жаран эмне деп жазып тур? Приветствую. Окей деп тур. Акчаны которуп жибердик деп жазып коеюн. Перевел. Окуй берсин. Эми кичине күтүп турабыз. Тиги жаран акчасы түшкөнүн көргөндөн кийин бизге өзүнүн приложениясынан, Binance приложениядан подтверждение берет. Подтверждение берери менен бизге USDT'си келип түшүп калат. Мына фамилиясы бул жерде жазылып турат кишинин. То есть Binance мына келди. Binance биржа посредник болуп бизге мындай гарантированный ушундай USDT'ни которуп койду. Бизге келген USDT эмеге пополнение счетко келип түшүп калат. Бул жерден биз азыр готово дегенди басабыз. Заказ выполнен деген страница чыгат, баракча чыгат. Анан бул жерден биз мына текшеребиз. Заказ выполнен 14.45 USDT келди. И бул жерде лайк басып коюшубуз керек, положительный отзыв кылып. Бул дагы кийин өзүңөргө да керек болот. Тиги киши да басып койсо, силерге да саң катары кете берет. Эми биз продать кылышыбыз керек. То есть буга чейин мына купить кылдык, сатып алдык. Эми биз кайра кантип сатабыз, кантип чыгарабыз. Рубль боюнча эле турат. Мына бул именно Россия жарандары сата турган болсо эле кайра продать басат. Фильтрди баягыдай эле мына 500дөн өйдө жарыяларды көргөз дейт. Перевод по карте дейт. Все, да, так эле ошондой эле. Бул жерде уже биз сатып атабыз. USDT'биз бизде пополнение счетто туруш керек. Мына баалары турат. Бул сатып алуучулар уже. Мына эмелерин сделкаларында көрсөк болот. Продать деген кнопканы басабыз. Мурдакыда купитти басканбыз, азыр биз продать дегенди басабыз. USDT'ни сатып атабыз. Карточкабызга уже тиги сатуучулар которот акчаны. Мына fiat дегенге жазабыз да бул жерге акчабызды жазып койсок болот. Акчалай жазсак болот, же USDT'ни жазсак болот. Мына азыр биз мына все деген кнопканы басып койсок, мына бардык акчаларыбыздын баары тең чыгарып коет. Биз эми жанагы жазып аткандай эле 1500 деп жазып коеюн. Андан кийинки мына выбрать способ оплаты деген экинчи строкага, мына могул жерге биз кайсы картага акчабыз, Сбербанктын картасын жазып коюшуңар керек. Сбербанк болобу же Тинькофф болобу. Анан продать с нулевой комиссией. Мына бул жерде дагы условиясын окуйбуз. Мына тиги дагы кайсы банктар менен иштейм дегенди жазылып турат. Мына Сбербанк менен иштейм дейт. Ошон үчүн Сбербанкты жазып кое бересиңер дагы. И Сбербанкка ал силерге акча которуп коет. Акчаны алгандан кийин подтверждение кыласыңар и USDTңер тиги кишиге кетип калат. Эми Кыргызстандан сомду кантип салабыз жана чыгарабыз. Сомду салып кайра чыгаруу деле так эле ошондой эле. Мына B2B платформасын торговля дегенди ачабыз. Мына бул жерден купить дегени сатып алабыз. Продать болсо, бул сатып жибере турганыбыз. USDT туруш керек. Баягы акчалай турган жерин КГС дегенге алмаштырабыз. Бул биздин кыргыз сомубуз. Мына тизмеден карап мурда жок болчу, азыр мына кыргыз сому дагы пайда болуп калды. Мына
кыргыз КГС деген бул кыргыз сомубуз. Ошону тандайбыз. Аны тандагандан кийин мына сатуучулардын тизмеси чыгат. Биздин Binance Cage'нин баасы азыр 105 деп турат. Эми бул күнүгө алмашып турат курс ар кандай. Бул Binance Cage деген биздин обменник. Купить деген кнопканы басабыз. Fiat дегенин бул акчалай төлөймүн дегенибиз. Мына сумма деген жерине акчабызды жазабыз и купить с нулевой комиссией дегенди басып коебуз. Условиясында мына чат аркылуу кайсы картага акча которо турган болсоңор ошону тактап койгула деп жазып койдук. Алдын ала биз менен жазышып алышыңар керек. Убактысын мына 30 мүнөт кылып кенен кылып коюп койдук. Шашпай жазышып алсаңар болот. Telegram аркылуу алдын ала жазып акчаны которушуп алабыз. Андан кийин USDT'лерди бири-бирибизге которо беребиз. Мына 1500 буга чейин котордук деп коелу. Мына 14.29 USDT келет экен. Купить дегенди бастык. Так эле баягыдай экинчи барак ачылып атат. Бул жерден дагы мына чат дегенди ачасыңар. Чат дегенди ачып туруп, чат аркылуу карта номерди тактап сурап алгыла дейт. Бул эгер чоочундар болуп калса ушуну тактап сурап алыш керек. Бул жерге жазсаңар болот. Мисалы биз алдын ала акчаны которуп койгон бололу. Мисалы Асан деп жазып коелу. Арты көздөй кайра чыгабыз. Арты көздөй чыккандан кийин оплатить деген кнопканы басышыбыз керек. Оплатить кнопкасын баскандан кийин мындай баракча ачылат. Бул жерде мына карта номер жазылып турат. Мына Элкарт карта номер жазылып турат. Кыргызстан. Биздин группадагылар алдын ала группа аркылуу уже которуп кое беришет. Эгер жаңы жаран кирип атса, мына могу Элкарт ушул номерге терминал аркылуу же мобильный банкинг аркылуу которуп койсоңор дагы. Анан кийин мына оплачено деген кнопканы басып туруп күтүп турасыңар. Биз болсо подтверждение беребиз. Подтверждение бергенден кийин силерге USDT келип түшүп калат. Мына подтверждение болду. 14.28 USDT пополнение кошелёкко кетти. Готово деп баягыдай кнопканы басабыз и лайк коюп положительный отзыв таштап коебуз. Заказ выполнен. Ошентип USDT сатып алдык. Эми USDT'ни кантип сатабыз? Буну өткөрүп жиберейин. Мына далее торговать. Продать дегенде биз акчаны чыгарып атабыз. Мына Binance Cage дегенде кайра эле табабыз. Продать бассак дагы бар. Баасы турат. Баасын күнүгө алмашып турат. Курсу дагы ошол кезде кандай курс болсо, ошол курс менен алып турсаңар болот. Мына биринчи биз USDT'ни чыгарыш үчүн кошелёкту ачабыз. Кошелёкто пополнение счетунда бизде USDT'ни ошол жака которуп даярдап коюшубуз керек. Мына пополнение счетунда 14 USDT турат. Кайра P2P'ге киребиз. P2P'ни ачып туруп продать дегенди басабыз. Үстүндөгү КГС'ти обязательно текшеребиз. Мына USDT'ни да текшеребиз бир сыра. Продайтты басабыз. Продайтты басып мына Binance Cage'ни тандайбыз. И продать кнопкасын басабыз дагы. Бул жерге толтурабыз. Мына за Fiat акчалай алабыз деп атабыз. Мына бул жерге 1500 деп жазабыз же 1500 деп жазабыз же все деген кнопканы бассаңар анда пополнение счетундагы болгон акчаңардын баары жазылып калат бул жерге.
акчалай өзү эсептеп койду. Все деген кнопканы бассаңар, ошентип толугу менен өзү эле эсептеп коет. Так, выбрать способ оплаты. Бул жерге кайсы картага акча кабыл ала турган болсоңор, ошол картаны бул жерге толуктап жазып коюшуңар керек. Мына мисалы мен кайра эле баягы эл картаны толуктап коеюн. Анан кийин ушундай подтверждение кылып коюш керек. Отправить код деп басабыз. Өзүбүздүн телефон номерибизге SMS код келет, 6 сандуу. Ошону жазабыз мына. Ар бирине өзүбүзгө ар кандай код келет. Мына толтургандан кийин ушул карточкаңарга биз акча которуп коебуз. Сиздердин юзитиңер мына бул жерде жазылып калды, карточка номериңер. Силердин юзитиңер болсо бизге келип түшүп калат. Кайра мына чат аркылуу дагы жазышып да койсок болот. Так. Салам деп коеюн. Кайра артты көздөй чыгабыз. И болду, күтүп турабыз. Биз акчаны котордук. Мына тигил акчаны алгандан кийин мына платеж получен деп кат келип калат. Мына сен акчаны алгандан кийин платеж полученди басасың. Баскандан кийин мына могу жерде я не получилды басып албагыла, жакшыраак карагыла. Мына я получил дегенди басыш керек. Ушул жерге мына значокту коебуз дагы. Подтвердить. Мына ушул подтвердить болгондон кийин силердин юзитиңер дагы бир жолу телефонго SMS код жибериш керек. Мына отправить кодду жиберебиз. Отправить кодду басабыз. Баскандан кийин 6 сан SMS код келет. Аны дагы жазабыз бул жерге. Мына мисалы бизге 208324 деп келди. Мына подтверждение кылдык, бүттү. Биздин юзитибиз мынча сомго сатылып кетти. Кайра баягыдай заказ выполнен деген барагыбыз чыгат. Положительный отзыв кошуп коебуз. Ушинтип биздин жазып берген карточкабызга акча келип түшүп калды. Юзитибизди сатып ийдик. Binance биржадан акчабызды ушинтип чыгарып алдык. Мына отзыв дегенди сөзсүз түрдө жазып коюп туралы. Мына достор, ушинтип Binance KG группанын обменник аркылуу акчаны салып гана чыгарып алып турсаңар болот. Ылдый жагына биздин Telegram группанын ссылкасын жазып коебуз. Келиңиздер, бизге кошулуңуздар.